Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия тарабынан жарыялаган сынакка катышуу үчүн мен пробация департаментинин кызматкери катары мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кеп маданиятынын деңгээлин көтөрүү деген теманы тандап алдым. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү Конституциянын мыйзам 34-беренесине ылайык мамлекеттик тилди коргоо, сактоо жана аны өркүндөтүү жалпы эле мамлекеттик кызматта иштеген жарандардын милдети экенин эске алуу менен ириде өзүбүздүн сүйлөм маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатуу абзел. Азыркы учурда мамлекеттик иш кагаздарды жүргүзүүдө сөздөр башка тилден сөзмө сөз которулууда. Ошонун негизинде сөздүн кунары качып, супсак бир ойду туюндурууда. Деги эле иш кагаздарды жүргүзүүдө болобу, кызмат көрсөтүүдө адамдар ортосундагы баарлашууда болобу, кыргыз тилин колдоо деңгээли жогорку деңгээлге чыкпай келүүдө. Ошондуктан иш кагаздарды мамлекеттик тилде жүргүзүүдө өзүбүздүн унутта калган көөнө сөздөрдү колдонуу менен айтыла турчу ойдун чырайына чыгаруу кажет. Мына ошондо сөздүн баркы баасы билинет. Мисалга алсак, кыргыздын кайсы бир макалын чечмелөөдө өзүнчө бир керемет ойдун маани маңызын так туюндурат. Же болбосо кандайдыр бир кыйыр айтылган сөздөн адамдар өзүлөрүнүн кемчилигин даана туюшканда, ушунун өзүндө эле даанышмандыктын жана дипломатиянын белгиси жатат да. Башкача айтканда, кыргыздар сүйлөө чеберчиликтин же болбосо кеп маданиятынын туу чокусун көрсөтүүдө. Ошондуктан келгиле кыргыз тилин бактап баалоодо, аны өркүндөп өстүрүүдө мамлекеттик жана жарандык кызматкерлер биз дагы жигердүү катышалы.